Ой. Ассаламу алейкум, урматтуу ТС кабардын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабатынан сатыла турган жалпы аянты 104 метр квадратты чапчыган дал ушул бизнеске даяр ушул имараттын сатыла тургандыгын же ижарага бериле тургандыгын маалымдайбыз. Эгерде сатып алам дей турган болсоңуздар, 104 метр квадратты чапчыган ушул помещение метр квадраты $1350. Кичине ырымына 5-10 миң сом түшү берет. Калганы эми өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Документтери так. Жок, мен ижарага аламын, мага ошонусу дурус болот десеңиздер, анда метр квадраты $10. Сүйлөшө бересиздер, эсим номери экран астында камтылган, өзүңүздөр чамдап чала бересиздер. Эми бул кайсыл жерде жайгашкан деген дареги дагы сиздерге кызыктуу болуп атса керек. Анда көңүл буруңуздар. Мен анда дарегин айтайын. Учурда биз Ош шаарында, Ош районунда базарчиктен бир аз өткөндөн кийин Акшумкар ресторанына бардыңыздар, билесиздер да. Ошол Акшумкар ресторанынын астындагы KICB банк, Демир банк, анын жанында 12 кабаттанбы, 16 кабаттан турган көп кабаттуу үй бар. Ошонун астынан буйруса сиздер сол тарапты, батыш тарапты карап ичкери кирип бара бересиздер. Амирстрой курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдү билесиз, ошонун Д блогуна келе бересиз. Буйруса, Баракат деген дүкөндү көрдүңүздөрбү? Ошол Баракат дүкөндөн түз бери ичкери кирип келе бересиздер. Буйруса мул жагында, оң тарабында Ош облустар аралык жаш балдар ооруканасы жайгашкан. Ошонун бет маңдайындагы жол тарапты карап турган ушул помещение достор. Эми коёндой окшош помещениялар да. Анын кимиси десеңиздер, мына жерде оорукананын мусор төгө турган жайы бар. Кичине навесчеси. Ошонун маңдайындагы ушул жерде ачып кирип бара бересиздер. Бул жакта Чолпон мектеби бар. Буйруса мектеп окуучулары ушул жерден өтөт. Больница, айтор, бизнестин түрүн кылсаңыз ходовой жер да. Дүкөн ачасызбы, аптека ачасызбы, массаж ачасызбы, же ар кандай мындай кийим дүкөнүн ачасызбы, айтор, кыскасын айтканда өзүңүздөр дагы бир карап көрөсүздөр. Кайсы бизнес ыңгайлуу. Анан бул жагы көп кабаттуу үй. Амирстрой өзү негизи канча бир 5-6 блоктон турат. Анда ошончо жашоочу жашайт. Буйруса анын кирип чыккандары сиздерден соода кыла турган болсо, анда эсептеп отасыздарбы калькуляторда түзүгө эле пайда калат да. Бул ремонтуна келе турган болсок, мына потологдордун өзүңүздөр көрүп турасыздар, ар кандай сонун кылып жасап койгон, жарыктык жетиштүү, асты болсо кафелденген, дубалдар акталып, сырдалган достор. Бардык коммуникациялары дайын. Анан бул жерде дааратканасы даяр, мынакей. Кол жуучу раковинасы бар, аристону бар, бул жакта болсо ажаткана. Бул дагы турецкий достор. Дарата алганга дагы ыңгайлуу. Бул тарабыны бир көрүп коелу. Мына Амирстрой курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн ГД блоктору. Бул жакта жаш балдар ойночу аянтчалары орун алган. Мына жердин наркы тарабында буйруса Чолпон мектеби. Туура эле түшүнүктүү эле болду окшойт туугандар. Эсим номери экран астына камтылган, чалып байланышып келе бересиздер. Документтери так, келүү жолдорун унутпадыңыздар. Буйруса эми снос иштери болуп атат, жолдор ачылып атат, шаар бузулуп атат дегенден ойдон алыстабыз. Шаар кайра курулуп атат. Нелер болуп кетет, аны эми белгисиз. Бирок бул көп кабаттуу үйдүн асты, биринчи кабаты ишеничтүү, эч нерсе болбойт. Келечеги кең, жолдор чоңойот, кеңейет. Больницанын балким берки хоту, мисалы үчүн чыгуу, кирүү хоттору берки тараптан ачыла турган болсо, Кудай берди да. Кудай кош колдоп берген болот да. Соодаңыздар эми ушунчалык болот дейсиз, ал жагына эми шүгүр келтиресиз. Анан жайгашкан жери жакшы, коммуникация бүт бардыгы жакшы. Андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар, метр квадратын айттык, жалпы 104 метр квадрат. Бул аянттын бардыгы 100 метр квадрат болсо, 4 метр квадраты ажатканага кетсе, таза 100 метр квадрат жакшы да. Жылуулуктун бүт түтүкчөлөрү тартылган, батарейкаларды орнотсоңуздар болот. Көчө тарапты караган панорамный ушундай терезелер камтылган. Бул жанагы жөнөкөй үйлөргө коюлган терезе эмес. Бул баягы катуураак урсаң деле сынбай турган жакшы жогорку сапаттагы материалдан жасалган. Ошол эми туугандар, биз эмне дейбиз? Толук маалыматты ээсинен өзүңүздөр алып аласыздар. Документтери так, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Варианттары барбы жокпу билбедим, бирок накталай акчага сатылат дегендей кылды. Соодаңыздарды берсин туугандар. Чамдаңыздар. Ассаламу алейкум.